Франциядагы жоголуп кеткен акча тууралуу мындай бир четинен угуп калгам, бирок аягына чейин укпаптырмын эчи. Ошол тууралуу да бир эске салбайлы ал окуяны. Эми ал чиркен дегендей болуп турат. Эми биз Францияга бардык. Париждин өзүндө так ортосунда Эйфелевая башняда, Эйфель мунарасынын алдында биздин продюсер менен директор картины экөө Өмүрзак байке менен Жаныбек байке экөө чарчап калдык, өзүңөр эле тартып келгилечи деп. Мен операторду, актерлорду алып эле өзүм жалгыз кеттим, жөө басып. Анан алар калган. Сумканын ичинде акча, документ, билет, паспорт бүт сумканын ичинде, кара кичинекей көтөргөн кейс сыяктуу сумка болчу. Биз кетип кайра келсек эле Өмүрзак байке жок, тиги Жаныбек байке жалгыз бактын түбүндө туруптур, бозала кебетеси көрүнүп турат. Эй, эмне болду? Кана Өмүрзак байке десем, момундай басып кетти. Эмнеге басып кетти? Жөн эле басып кетти го. Деп эле мындай настроениясы жок. Эмне болду? Чынын айтчы, чоттон ните болуп турасыңар, кебетеңер жаман эмне? Десем эле, ай, атасы өлсө деле угузат экен, сумканы урдатып ийдик деди. Кайсы сумканы урдатып ийдиңер десем эле, жанагы кожаный сумканы. Паспорт, акча, билеттин бармы? Ооба. Эмнени карап отурасыңар деп кыйкырып өкүрүп ошол жактан. Эми менден улуу кишилер анан настроениям түшүп кетти да ошол жерденчи. Эми элестет, акча жок, бир тыйын жок. Канча акча эле? Жок. Эми андай деле көп эмес, где-то бир 700-800 евро калган да. Уже Кыргызстанга учмакпыз. Ошону тартып, уже последний күн болчу. Биз Кыргыз эмеге Парижден Москвага учуп, Москвадан Кыргызстанга учмакпыз. Бирок эми акчадан дагы документтерим бар, ошо жакта болуп атпайбы? Жок, эчтеке жок болуп атпайбы. Анан элестет, президент болмушту тартам деп барып, өздөрү болмуш болуп калыптыр деген сөздү. Анан анын үстүнө биздин мамлекет өтө күчтүү мамлекет болсо бир жөн, бизди алып чыгып кетет алар. Биздикилер мисалы сени бирөө аяка бар деди эле, жата бер ошол жакта деп коймок, чынын айткандачы. Сени бирөө бар деди ошол жакта. Анан эмне кыларын билбей ыйлагым келип, ары басам, бери басам, уже бүт элестетип ийдим, уже бомуш болуп ошол жакта жүргөнүмдү. Анан кандай неме эле десем, ушундай бирөө негр болчу, бирөө араб сыяктуу болчу, экөө тең буттарында ролик тепкен. Бирөө мындай ак безрукавка кийген негр, чачтары жаман страшный, тиштери дагы сапсары ушундай деп. Көрсө аларды келип тамеки сурайт. Экөө англисче билбейт. Анан no smoking деп жандаганын көрүп көрсөтөт. Анан кулагында бирөөнүкү жана арабтыкы наушник бар экен, ошону атайын чүргөнүн көрдүк дейт. Анан чото уруш баштагысы келип атат, эми биз тили билбесек, алып берип эле коеюнчу деп эңкейип алып бергем дейт. Ошо көрсө эңкейген убакта сумканы артынан сууруп алып кетти. Анан эле ошон жок. Бир полицейскийлерге бардык, бизде анча-мынча азыр жанагы Нарбото деген жигит, актер, режиссер болуп жүрөт. Ошол Нарбото англисче анча-мынча билет экен, бир 50-60%. Ошол барып түшүндүрсө, алар айтпады, биз андай издебейбиз деп. Анткени 9 миллион эл күндө Парижге туристтер кирип чыгат экен. 9 миллион Кыргызстандан эки болуп атат да почтичи. Элестет, анан кимди текшерет анча кишини? Анан ошон үчүн айтат экен да, задний карман не ваш карман деп. Ууру аябай көп Франциядачы. Анан лучше сумкаңар кереги жок болсо, биз баратканда эле айткан, автобуска чыштагыла, эчтекени албагыла. Биз биякта 2 киши кайтарат автобусту. Силер өзүңөр эле чөнтөгүңөргө анча-мынча акча салып алып кыдырып келгиле депчи. Анан Мага жаман деле ойлогон эмессиздер да, ооба да. Анан уурдап кет, анан эле айттым, кандай кетти эле десем, момундай кеткен деди. Жииним келип, анан мен костюмшум, галстук, пальто, жөн эле интеллигент аябай. Басып кетип баратсам эле бир жанагы перила деп коет, скамейкаларчы, жээгиндеги ошо Эйфель мунарасынын прям бактын арасында. Алыстан карасам, бир жагында бир кыз, бир бала, ар жагында экөө бир кара сумканы аңтарып атат. Анан маңдайынан барсам көрүп калчу да, анан бактын арасынан аркасы менен чуркадым ошону көздөй. Жалгыз эле кетип бараткам, чуркап барып эле ошолордун түбүнөн чуркап чыгып карасам эле ошол. Баягы сиздердин баштыгыңыздар. Биздин баштыкты аңтарып атыптыр. Кулак түптөн ары жана негирди бастырдым.
Танк дегенде эле мени карай калып эле сумканы ыргытып эле өкө тээп качты. Мен сумканы ыргыттым да аркасынан куулап жетпей калдым экөөнү. Ролик менен качты го. Эми аларды куулап барат, сумканы кайра урдатып ийбейин деп кайратты көздөй чуркадым. Жетпей калдым да иши. Тиги арапты да бир тээп коеюн дедим эле. Эми эң башкысы баштык сиздерде калды. Документтер табылды. Эчтекесин караган жокмун, билбейм да кандай. Ичинде карасам эле иши кылып билеттер туруптур, анан документ эме паспорттор туруптур 6-9. Ошого шүгүр бүт баарын ачып жалжайган, бүт баарын уже текшерип анан кетип баратсам жанагы өбүшүп отурган кыз менен бала мени жаман көз менен карап пегамбар деп бир Сүйлөнүп кайышат. французча эмне чабасың дегендей кылып атат да. Анан байкуш жаным айтып койду. айттым анан вот эта сумка деп орусча алар түшүнчүдөй болуп. Это моя, вот украли они деп кыйкырып аларга ошентсем эле жалдыраган бойдон эле алар деле түшүнгөн жоктор, карап эле калышты. Басып кетип калдым, барып эле баратсам анан жана Жаныбек эме кинонун директору Аскат сумканы алып келатат дейт го. Анан алып келип берсем эле карасак ички чөнтөгүндө бир сыдырмага салыптыр. Акчаны ачып эле акчаны да алып аптыр деди. Бүт бар ичинде экен. Анан Жаныбек камераңды күйгүз, муну айтыш керек, сүйлөш керек деп анан. Мына Аскат Сулайманов Кыргызстанда эле участковый эмес, Францияда Эйфель мунарасынын алдында жоголгон сумканы таап келип деп мени аябай өпкүлөшүп, ошентип бомуш болбой кайра келгенбиз.